Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен адаби окуу сабагын өтөбүз. Маанайларыңар кандай, балдар? Маанайды көтөрүү максатында бир жылмайып алалы. Азаматсыңар, балдар. Сабактын темасы 9 май улуу жеңиш күнү. Сабактын максаты: текст менен таанышасыңар, жеңиш майрамы жөнүндө түшүнүк аласыңар, сүйлөө ирештериңер өсөт, өз ойлоруңарды айтып берүүгө көнүгөсүңөр, мекенди сүйүүгө, патриоттуулукка тарбияланасыңар. Балдар, баарыбыз биргеликте видеого көңүл бурсак. Мындан 75 жыл мурда 1941 жылы 22 июнь күнү таңкы саат 4-тө фашисттик Германия Советтер Союзуна күтүүсүздөн кол салган. 5 жылга созулган кандуу согушта Советтер Союзу миллиондогон аскерлеринен жана тургундарынан ажырап, бир канча шаар, айылдар талкаланган. Апаатта 10 миңдеген жарандар дайынсыз жоголгон. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанган. 160 миңден ашуун жоокер согушта курман болгон. Согушта кыргызстандык 150 миңдей жоокер орден жана медалдар менен сыйланган. 71 жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болгон. Балдар, эми ушул көргөн тасмабыз жөнүндө талкуулап алсак. Тасма эмне жөнүндө болду? Азаматсыңар, балдар? Туура айтасыңар. Демек, тасма согуш жөнүндө көрсөтүлдү. Улуу ата мекендик согуш канчанчы жылы башталган? Туура айтасыңар, балдар. 1941 жылы 22 июнь күнү башталган. Согуш канча жылга созулган? Азаматсыңар, балдар. Согуш 5 жылга созулган. Кыргызстандан канча жоокер согушка аттанган? Ооба, балдар, туура айтасыңар. Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам согуш талаасына аттанган экен. Кыргызстандык канча жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болгон? Туура, балдар. Кыргызстандык 71 жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болгон. Азаматсыңар, балдар. Бардык суроолорго туура жооп бердиңер. 1941 жыл 22 июнь күнү немистик фашисттер биздин өлкөгө кол салган. Анда биз Совет өлкөсү деген чоң мамлекеттин курамында болгонбуз. Фашисттер көптөгөн шаарларды, завод-фабрикаларды жана шахталарды басып алган. Советтик армия душмандарга каршы баатырдык менен күрөш жүргүзгөн. Бүткүл элибиз душманды жеңиш үчүн бардык күчтөрүн жумшашкан. Армия менен элибиздин биргелешип жүргүзгөн күрөшү зор ийгиликке алып келген. 1945 жылы 9 майда душман биротоло жеңилген. Ошондон тартып биздин эл ар жылы бул күндү жеңиш майрамы катарында майрамдап келишет. Жеңиш күн чоң салтанат менен майрамдалат. Бул күнү адамдар түбөлүк өчпөс отко келип, мекен үчүн курман болгон аталарыбыздын, агаларыбыздын, мекендештерибиздин урматына таазим кылышат. Жоокерлердин эстеликтерине гүлдөрдү коюшат. Эли жери үчүн, мекенибиздин келечеги үчүн жанын аябай салгылашкан согуш ардагерлерине белектерди тартуулашат. Балдар, эми китеп менен иштейбиз. Китебибиздин 155 бетин ачып, 9 май жеңиш күнү деген текстти көңүл коюп, өз алдыбызча окуп чыгабыз. Китепти окуп чыккан болсоңор,
Балдар, эми төмөндөгү суроолорго жооп беребиз. 9 май биз үчүн кандай майрам экен? Согуш тууралуу кандай кинофильмдерди көргөнсүңөр? Айылыбыздан согушка катышкан ардагерлерди билесиңерби? Кана балдар, ушул суроолорго ойлонуп жооп беребиз. Азаматсыңар балдар, суроолорго туура жооп бердиңер. Үйгө тапшырма. Китебибиздин 156 бетинде жашасын улуу жеңиш деген ырды жаттап келебиз. Ошону менен бирге эле 9 май улуу жеңиш майрамы деген темада өз оюңарды жазып келесиңер. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты балдар. Келерки сабакка чейин саламатта болгула.